Саламатсыздарбы достор. Өткөн сабакта биз JavaScript'te комментарий кандай алынаарын үйрөнгөнбүз. Алгачкы кодубузду жазып алып, андан кийин комментарийлер кандай JavaScript коду кантип комментарийге алынаарын үйрөнгөнбүз. Достор, бул сабакта сиздер менен биз JavaScript'теги маалыматты сыртка кантип чыгаруу керектигин үйрөнөбүз. Анын маалыматты сыртка чыгаруунун 4 жолу бар. Биринчи жолун биз үйрөндүк. Ал биринчи жолу бул document write деп чыгарып алганбыз. Мисалы, бул жерде hello дегенди биз аны бул жака документке чыгарганбыз. Бул документке чыгаруунун бир жолу document write деп чыгарсак болот. Ошондой эле достор, дагы бир жолу бар. Мисалы, бизге кандайдыр элементке данныйды чыгарыш үчүн элементти жазып алабыз дагы. Мисалы, h1ге JavaScript бул эмне десек, бул эмне деп туруп суроо белгисин коюп неме кылсак, андан кийин ушул эле JavaScript бул эмне дегенге жооп катары биз бул жактан жооп берсек болот да. Ал үчүн достор, HTML'де билесиздер, HTML'де ID деген бар. Элементке гана тиешелүү уникалдуу атты ID аркылуу беребиз да. Демек, класс неймдер бар, жана башка бар. Биз ID дегенди колдонуп туруп, же болбосо кандайдыр бир класс неймди колдонуп чыгарсак болот да. Мисалы, h1дин ID'си headline болсун. h1дин ID'си headline деген болсун аталышы. Эми достор, биздин document write'тан сырткары дагы бир document get element by ID деген бар. Ушундай функциябыз бар. Бул жерде айтып атат, document бул документ, get element by ID дейт. Get element бул жактагы элементти алуу керек да. Кандайдыр бир элементти анын ID'си аркылуу, ID'де уникалдуу аты аркылуу ошол элементке доступ алсак болот да. Мисалы, бизде headline деген элемент бар. Бул жерде ID'си headline болгон элемент. Биз ошол элементке доступ алдык. Эми ошол элементтин inner текстини биз JavaScript бул эмне деп турабыз. Ошол элементтин текстини эми биз бул жактан берип койсок болот да. Мисалы, JavaScript деп жазсак, мисал катары да, караңыз, уже биздин бул жердеги JavaScript бул эмне деген сөзүбүз жоголуп кетти. Анткени бул жерде document get element by ID менен ошол элементке доступ алып, ошол элементтин текстин өзгөртүп койдук да. Бул жерге жөн гана мындай кылсак деле боло берет. Эгерде биз данныйыбызды чыгарыш үчүн бир элементти атап туруп эле ошол элементти чыгарсак болот. Мисалы, элементти түзүп алдык, бирок анын тексти пока эч нерсе жок текстинде. Анын текстине биз бул жерден ыйгарып жатабыз. JavaScript бул эмне деп бул жерге жазсак болот. Караңыздар, биздин h1дин тексти уже JavaScript бул эмне болуп калды. Бул достор, биздин маалыматты сыртка чыгаруунун экинчи жолу. Биринчи жолу document write менен чыгарып алдык, hello world деп, жөн эле hello деп туруп. Андан кийин дагы бир жолу болсо, бул get element by ID менен чыгардык. Достор, эми караңыздар, бул жерде адашып кетпеңиздер. Бул жерде биздин JavaScript кодубузда hello деген биринчи турат, document get element болсо экинчи турат. Бирок чыгарылганда бул жакта биринчи болуп калды. Анткенин себеби достор, бул жерде JavaScript'те мурда HTML иштейт да достор. Караңыздар, body бар бизде.
Bodin birinchi bodinin içinde H1 elementi turat. Ошол H1 элементи JavaScript'te мурда болгондугу үчүн биздин H1 элементи иштеп атат да. Бул жерде жөн гана башталышында H1 элементи текст жок болот. А бул жактан текстин өзгөртүп койдук. Бул жакта JavaScript'in ичине карабайт достор. Бул жакта бул элемент биринчи турган үчүн бул биринчи сыртка чыкты. А бул жакта уже катар менен скрипт иштеп кетип атат. Катар менен иштейт. Просто бул жерде элемент H1 элементи бу скрипттин сыртында бодинин ичинде болгон үчүн биринчи чыкты. Эми достор, дагы бир чыгаруу жолу бар. Ал достор, айтып кетем деп унутуп калыптырмын. Өзүм да калтырып кетип атам. Сөзсүз түрдө бир кодду жазгандан кийин аны двоеточие менен жабышыбыз керек да. Бир код жазылып бүткөндөн кийин аягында ошол код жазылып бүттү, бул биринчи сап бүттү деген сыяктуу эле бул кодду жабыш керек. JavaScript негизи өнүккөн тил болгондугу үчүн буга окшогон каталарга маани бербейт. Кээ бир каталарга көз жумуп кое берет да. Бирок кодду жазып атканда башка адамга да түшүнүктүү болуш үчүн колдонуп, башка код жазуучуга дагы, эгерде сиздин кодуңузду башка код жазуучу окуй турган болсо, ал адамга да түшүнүктүү болуш үчүн биз түшүнүктүүрөөк кылып жазышыбыз керек. Мындай кашанын аягында эгерде бир кандайдыр бир функциябыз жазылып бүтсө, ошонун аягына ал функцияны жабыш керек да. Алсак бүттү деген мааниде болот. Андан кийин достор, үчүнчү жолу console log деген бар. Console log дегенибизде достор, мисалы JavaScript бул эмне? JavaScript жөн эле бул жерге мындай кылып чыгайынчы. Get element by ID аркылуу деп коеюн. Аркылуу. Бунусу консолдун ичинде дейин. Бул жерде болсо hello world эмес, буну document right min. Эми караңыздар достор, console log дедик. Console log достор, биздин код жазып аткан жерде бул программанын ичинде да иштейт. Же болбосо бардыгыбыз эле билебиз, биздин немеде браузерибизде дагы console log деген бар. Аны бул жерден көрсөк болот. Мисалы, инспектор ачып, ал жерде консоль бар. Консолдон көрсөк болот. Консолдун ичинде деп турат уже. Бул жерде консолдун ичинде деп консоль логубуз чыкты. Консоль лог иштеди достор. Ал эми ушул эле программадан көрө турган болсок, биз буну атайын программанын ичинде көрөбүз. Console logдун ичинде деп бул жактан программанын консолунда чыкты. Бирок достор, document write, get element by ID'лерди бул жактан чыгара албайбыз. Анткени бул жерде биз айтып атабыз, документке жазып атабыз да. Биздин бул документке жазып атабыз. Console log дегенибизде биздин бул жакта консольго же болбосо бул жакта консольго чыгар деп атабыз. Достор, ошондой эле дагы бир жол бар. Маалыматты сыртка чыгаруунун дагы бир жолу бар. Ал деген window alert деген функция бар. Ошонун жардамы менен биздин документибизде алертке маалыматты чыгарсак болот. Аны монтип чыгарсак болот.
window alert деген функция бар. Ал биздин терезеде форма сыяктуу ачылат да, мындай alert чыгат да, азыр көрсөтөм. Мисалы, бул window alerттин ичинде достор. Буну иштетип көрөлү. Караңыздар, биздин баракчабыз загрузка болгондо эле биз биринчи window alert иштейт. Эгерде караңыздар, бул жерде чыкты window alert'in ичинде деп, биздин бул жердеги кодубуз window alert'in ичинде дегенибиз. Биринчи эле загрузка болгондо чыкты, ал бир эле жолу чыгат. Себеби биринчи загрузка болгондо чыгат. Ал эми кандайдыр функция болсо, мисалы, биздин страница загрузка болгондон кийин кандайдыр бир кнопка болсо, ошол кнопка басканда чыгар десек, качан ошол кнопка басылганда гана window alert чыгат. Болбосо, андай эч кандай условия жок болсо, биринчи эле страницабыз загрузка болгондо эле чыгат window alертибиз. Бул жерде window alert'in ичинде иштеди. Достор, биз сиздер менен маалыматты сыртка чыгаруунун 4 жолун көрдүк. Эми достор, негизи биз алгач JavaScript'ти үйрөнүп алып туруп, андан кийин HTML менен байланыштырып иштейбиз да бул сабакта. Себеби биринчи алгач JavaScript'ти өзүн жакшылап үйрөнбөсөк, HTML менен сразу эле кошуп кетсек, бир аз түшүнүксүзүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз мындан кийин жалаң гана index.js же болбосо атайын JavaScript үчүн жаңы файл түзүп алып эле ошол жакта биз JavaScript'ти үйрөнөбүз. Эми достор, бул жакта эгерде биздин бул index.js'ти бул жерде чакырып албадык, JavaScript деп туруп бул жерге көрсөтүп албадык, бул index.js'ти чакырбадык. Эми чакырбагандыгыбыз үчүн бул жакта window write hello world деп жаза албайбыз бул JavaScript файлдын ичинде. Себеби биздин бул файлда документке доступ жок да. Бул жактан биз console log'ту гана колдонуп чыгарсак болот. Эгерде биздин JavaScript'те HTML менен байланыш жок болсо, жөн гана console log менен чыгарсак болот. Качан гана биз ошол JavaScript файлыбызды HTML'ге кошкондон кийин гана биздин уже документке доступ пайда болот, достор. Бул жерде карап көрөлү, мисалы, ичинде дейли. Эми бул файлыбызды иштетип көрсөк, караңыздар, уже биздин console log'тун ичинде деген файл иштеди, достор. Достор, биз сиздер менен сыртка чыгаруу функцияларын үйрөндүк. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыз.